Көңілді күніңіздер менен урматтуу ушул Сахаба багында эс алууну көздөп келип отурган бардык туугандар. Мен ушул Ноокат районуна караштуу Кайрыгач айылынан келген Ойтала орто мектебинин окуучуларынын атынан бардыгыңыздарга жалындуу ысык салам айтмакчымын. Бул эс алуу Сахаба багыбыздын тарыхын билебиз. Бизге ушу төрөлгөндөн баштап кандай гана жакшылык күндөрүбүз болсо, майрамдарыбыз болсо, ушул бактан өткөрүүнү эңсеп, ушул бакта белгилөөнү каалаган элбиз. Себеби бул Сахаба багыбыз Орто Азиядагы, кала берсең жер шарындагы, жер планетасындагы эң азиз, эң жаннаты жерлердин бири. Мына балдарын бүгүн дагы ушул салтанаттуу күнүбүздү ушул бакта белгилеген келип отурабыз. Бул күнүбүздү баарыбызга белгилүү, ошондой болсо дагы бир жолу айтып өтөйүн. Бул күн силер үчүн өмүрүңөрдөгү эң кымбат, өмүрүңөрдө бир дагы эстен чыкпай турган күн болуп эсептелет. Себеби силер 1 жаштан 6 жашка чейин ата-энеңердин койнунда, энеңердин алтын бешигинде чоңоюп, мектеп партасына отурган болсоңор, мына бүгүндөн баштап 11 жыл бою силерге билим тарбия берген мектебиңер менен коштошуп, илимге үндөгөн партаңар менен коштошуп, билим тарбия берген мугалимдер менен коштошуп, турмуштун даңгыр жолуна аттанганы турасыңар. Мына кече акыркы экзамендерди ийгиликтүү тапшырып, бүгүн ушул 11 жыл бирге окуган досторуңар менен узак убакыттарга чейин ушундай чогулуп жүрө албай турган эсте каларлык күн болуп турат. Себеби азыр шарт ушундай, мурда 5 жыл 10 жылга чейин классташтар бири менен бири айылдын ичинде каалаган мезгилде чогулушуп жүргөн болсо, азыр эртеден баштап бардын көпчүлүгү жогорку окуу жайларга аттанганы турасыңар. Бир орун Россия деп Россияга аттанганы турасыңар. Калганыңар ушу ата-энеңердин эң жакын жардамчысы болуп, турмуштун даңгыр жолуна аттанганы турасыңар. Силердин баардыгыңарга чын денсаулык, узун өмүр, турмуштун тар жол тайгак кечүүсүндө тайманбаган, тайбаган эр жүрөк, эр азаматтардан болушуңарга мен чын жүрөктөн тилектешмин. Келечегиңер кең болсун. Ушул турмуш жолуңар даңгыраган, ачык жол болушун мен энелик жүрөгүм менен каалап кетемин. Силер эле үчүн эмес, мен үчүн дагы эң унутулуп күндөрдүн бири деп эсептейм. Мына 28 жылдан бери окуучуларга билим тарбия берип келатам. Ар 5-6 жылда силерге окшогон бүтүрүүчүлөрдү жетекчи болуп, мектеп уясынан учуруп атамын. Ошол учурган окуучулардын ичинен силер өзгөчөсү болосуңар деп эсептеймин. Себеби мына пенсия жашына да жакындап калдым. Мүмкүн силер акыркы бүтүрүүчүлөрүм болсоңор керек. Эм класс жетекчи болуп да. Ошон үчүн ал үй бүлөдө дагы эне үчүн балдардын эң кенжеси өзгөчө болот. Анын ынжыктыктарына, эркеликтерине бардыгына энем не кылат? Эне баш ийет, эң кежир сөзүнөн кайтпаган ата дагы кенжеси үчүн не кылат? Баарына макул болот. Чоңдордун айтканын кылдырат, кенжесинин айтканын кылат. Ошон үчүн силер менин кенже бүтүрүүчүлөрүмсүңөр. Келечегиңер кең болсун. Кудай кааласа, азыр эми кыйын десек де, ушул алтын балалыгыбыз менен Сахаба багында коштошуп аткан болсок, дагы 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 30-40 жылдан кийин шифтерди минип, кечеге мен Россиянын Владивостогунан келдим, Хабаровскиден келдим деп
uşunday çoğ saltanat menen dagı bir kança yıllardan keyin joluguşup pöpköttügül. Kızlar joldaşları menen yigitlerin sevgileri menen gelip baktılı uçuraşurlardı. Ulantıp jüre verişlerge men çin yürekten tilekleşmen. Bu okuçuluk günler adamın ömründeki en baktılı günler. Oşan için okuçuluk günlerde altın balalık değil. Silet bugün altın balalığınlar meni hoşlaşıyortasınlar. Oşan için kança oynasınlar az. Erteden başlap tırmıştın. Joluna düşesiniz bardınlar. Oşan en kanday desem kalmap kalışka mümkün bolmagan. Uşul kıska vakitni en kömürdü jakşına ötkörüp tınçaman ket yüzde var. Üyde dağı kömürdü. Ötkörüp alışınlarga men çin yürekten tilekleşmen. Mınadana çöreğizde dağı özüzge okşaman dem algany kelgen okuçularımız var eken, ata-enelerimiz var eken, bularga dağı işlerinde ilgili baktılı turmuş, oşonda ele oşul bakta biz menen koşulup kömürdü üye salıp ketüsüne biz çin yürekten tilekleşmiz. Rahmat eşegi, rahmat. Kanayanda konçalar menen 11'ler azlanay oydala. Yana gelerik. 11. Bütürücüler ortaga. Ötüken ortagalar.